bir ийгиликтер болуп атканда сүйүнсөк анан оңолобуз. Bir ийгиликтерди байкап, рахмат, эскурсия рахмат деп койсок, жакшы болот. Мына агабызды эл байкады, Кудай кааласа. Биздин иштерди да эл байкап атат. Жалпакташ элине рахмат деп атат, көрүп атасыңар. Мына айда, сентябрь айында 1 сентябрь күнү жумуш күнү болгон жок. Биз сурандык. Областтын губернаторуна чейин барып, райондун акими келип, районго келип, эл журтубуз тим эле ошо кыска алмада билесиңер, бир 30 эле үй биле бар, бирок миңдей киши чогулуптур. Ошол жерде барып, Ташмаматов Абылкасым атындагы мектепти ачтык, көрдүңөр, туугандарым, абдан жакшы. Элибиздин жакшылыгы эмнеде? Ошол жерде бөлүнбөй, жогорку айыл, ылдыйкы айыл деп бөлүнбөй, бир 500 миңдей акча жоготуп беришти, баягы оформленияны давай биздин балдар жакшы окусун. Мамлекетти бардыгын эле жүктөй бербейли деп 500 миңдик оформлениясына акча жыйнап беришти. Анан кийин ошол Абылкасымдын баласы, мен да түшүндүрдүм эл журтка. Абылкасымдын баласы баягы Тургунбай, Нариседе ойноп жүргөн. Ошонун атындагыны мына Куршаптагы маданият үйүнө ошонун атын коюп, ого да акча жыйнап, арканы салып берди эл журт. Сонун кылып өзүбүздүн ошолор бар экен, исторический эмесин, музейин ачып беришти. Ошол жерде да эл бар экен, акылдуулар көп экен да. Шайыр апалар дегендер бар экен, олар келип алып, краскалап, ремонттоп, айыл өкмөтүнүн жетекчиси Сактан Келдибаев деген bir 2 миллиондай түшөрсүң мындай иштеп, адамды түшүндүрсөң эле аракет кылышат экен да. Ошону болуп туруп, Куршаптын маданият үйү биздин филармонияда эле болуп калды. Буялбай Либой кишини чакырып айттык, мынакей, пожалуйста, колуңар тийди, жакшы болуп калды. Либой иш-чараны ушундай өткөрө бергиле деп, ушундай жакшы иштерди өткөрүп келдик. Анан кийин дагы кандай жакшылыктар болуп атат. Мынабу Кенжебай агабыздын аты коюлбай. Анча-мынча туугандар менен мен арыздашканымда билесиңер, Кансыңарбы? Кенжебайдын атын койдуңар, болбосо мен Абылтайдын атын коем деп тамашалап атып, мына буквально кече уже кайды десе аты коюлду. Уже картада, башкада, мамлекеттик кагаздарда ошол абабыздын, мынакей биздин абабыздын аты коюлуп, айылыбыз ошондо аталып атат. Буга чейин Киров деп аталчу. Онун сырткары мындай кичине мээнет кылган кишини билмей сайын эч ким мээнет кылбай коет. Акырыч дайым эле добрый человек үчүн кыла бербейт. Ошолорду биз даңктасак, эме кылсак, анан кийин жакшы кишилер чыгат экен. Мына Кенжебай айылындагы мечитке Кимсен ажы апабыздын атын коюп атабыз, туурабы? Бул дагы ошол апабыз өжөрлөнүп, ошол жерде отуруп алып, үкөлөрүн жылдырбай, аракка берекка жылдырбай атып ошо мечит курулуп калган экен. Ошо кишинин мээнети деп ошо кишинин атына койдук, туугандарым. Ушундай жакшылыктар көп болсун бизде дагы. Мындай жаңылыктар. Анан эле кайра 8-ине чакырышты. Карабайсыңбы, эл бир элди козгоп алсаң балай калат экенсиң, өзүң чарчап калат экенсиң. 8-inde келип кеттиң эмне? Биз марафон уюштурабыз. Эмне кыласыңар? Жаңы мектеп курулуптур 3 капчалда. Спорт залы бардыгы менен да. Ошондо жанында эски мектеп бар экен, бирок баягында фонддор менен 5-6 эле жыл болуптур алиге. Спорт зал, сонун спорт залы алдагы. Bir bala vardır, hatta sportsmen eken, oştan çıkırsa agaylarına koydu elbette. Vardır da, davay bizge bir sport şkollaylık. Değiştirip 2 milyon da akça çoğul düştü. Hazır oşol getip atat Kuda kalırsa. Bu hem canın baştalışta boldu. Oşo toğunun sembolü 2200 metredeki sportsmenler kanday boladı. Hem biz elbette olurdu, sıra nazı. Sportsmen desene kuştu öyle olmasın, bizge bilimli olsun. Bilimli kişi oturat, şu kişilerdi ki yoksun. Antkeni sporttagı жакшы экен, эмнеге? Адам өжөр болот экен, эрктүү болот экен, айтканын кылам дейт экен, Бизди жетектеп аткан мына последний 30 жылда жетектегендердин көп эле мына Бишкектеги спорт мектепти бүткөн балдар жаман болгон жок. Жакшы саясий ишкерлер болду, жакшы кызматкерлер болду. Ошондой жакшылыктарды ушу жергебизде баштап атабыз. Анан дагы жакшылыктардан эми мен ошо аралашып калдым. Мына эл журт, мына буквально кече көлгө бардык, Мурат Жетимишбаев деген аксакал атасынын ишин улаган, бул башкада. Атасы баштаган ишти улап, өзү бир топко чыгып калыптыр. Şu Elet yerinde, Orgoçor ayılında en sonun Sancıra Tarih Müzeyi. Sancıra degende biz uşuncha kılımdan beri aytып жүрөткөнбүз, бирок законодательный тилде жок экен. Sancıra деген. Sancıra Tarih Müzeyi de onu baya bizim Ulukbek Orman Uzak Komiteti депутаттар колдоп беришип, ошо Sancıra Tarih Müzeyi'ni açtı. Эл эми колдоп турду да, чынын айтканда, ушундай сүйүнүшүп. Биз баягы эретөрү албаган, баягы коммунисттик партиянын эмесимен эми биздин аталарыбыз мээнет экен да. Ооз эки болсо да айта алышыптыр.